Бул сөздү уккандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам даффируни деди. Мени ычкан төшөккө же журканга ороп кой, мени ороп койчу деди. Мына ошентип коркуп жатканда ороонуп алып дагы экинчи аят түшкөн. Ушу Муддассир сүрөсүнүн 5-аятка чейин. Я юхал муддассир, о оронуп жаткан, кум фа аңзир, тургун, эскерткин. Мына ушул аятты экинчи аят түшкөндө ал Аллахтын элчиси болду. Биринчисинде пайгамбар эле, ал кезде башкаларга чакырууга буйрулган эмес эле. Бул жерде элчи болгондон кийин башкаларга да жеткизүүгө, башкаларды эскертүүгө да пайгамбарлык Алланын элчиси деген наамга ээ болду. Тургун, эскерткин, Роббиңди улуктагын, Раббака факаббир, ва сиябака фатаххир, кийимиңди тазалагын, ва руджза фахжур, буттардан алыс болгон, буттардан тазалангын деп. Мына сыйынуучу жана айкелдерден алыс болгон деп. Муддассир сүрөсү 5-аят. Бул жерде ушу айтайын деген нерсе туугандар. Эң негизи айтыла турган нерсе варуджза фахжур, буттардан алыс бол деди. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эскерткин, бирок эскерттин эң үстүндө турган эмне десе, ушул айкелдерден, буттардан, Аллахтан башкага сыйынуучу нерселерден сак болгон, алыс болгон, таштагын. Ушул нерсени адамдарга жеткизип эскерткин деп атат. Оли роббика фасбир, Роббиңе сен сабыр кылгын деп. Бул деген сөз жеткизүүдө, дават кылууда сөзсүз кыйынчылыктар болот, машакаты болот. Мына ошол нерседе Алла Тааламдын жолунда сабыр кылгын. Мына Алла Таалам пайгамбарына, Аллахтын элчисине эң биринчи буйругу таухид болуп атат. Аллах Тааламды жалгыздап өзүнө сыйынуу. Жана ошондой эле эң биринчи тыюусу ширктен кайтар деп. Варуджза фахжур, кум фа аңзир. Эмнеден эскерт? Ширктен эскерт атат. Ушу буттарга сыйынып аткандардан эскерт. Буттарга сыйынып аткандарга эскерткин, бул нерсе туура эмес экен деп.